Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге Ошко жакынкы Кыргыз чектен сатка коюлган дагы бир үйдү чагылдырып бермекчибиз. Дарегине назар салыңыздар, сиздер Оштон чыгып, Фуркат айлампасынан Мадыны көздөй жүрө берет экенсиздер, Мадыны. Кааласаңыздар, жолдогу Мамат айылынан кирип, 127 маршрутканын конечныйинен жогорку тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр жетет экенсиздер. Кааласаңыздар, бери көздөй бир аз жүрүп, мына партнер Неф май куючу жайынан военный часттан оң капталга бурулуп, Нуркамил Жумаев көчөсүн бойлоп жогору чыгат экенсиздер. Ачакай жерден оңго жүрөсүздөр, мечиттин артына жүрөт экенсиздер. Тетиги жерге барасыздар, болжолду ушул тарапка чыгып барасыздар. Бул жерден ары жүргөн болсоңуздар, Асанчек, Беш Мойнок, Мады тарапка чыгып кетет экенсиздер. Кана жүрүңүздөр. Шебен төгүлгөн жолду бойлоп жогору келе жатасыздарбы? Тетиги Кыргыз чектеги мечиттин эле капталынан жогорку тарапка чыгып келе берет экенсиздер. 250 же 300 метр жүрсөңүздөр, Ачакай жерге келесиздер. Бул тарапка өтпөстөн эле оң капталга мынау Чакан көчөгө кирип, экинчи үйгө кирип бара берет экенсиздер. Кааласаңыздар, Мамат айылынан киресиздер дагы 127 маршрутканын жогорку тарабына чыгып, ФАПтан дагы бери келсеңиздер боло берет экен. Кайсыл жагы сиздерге ыңгайлуу болсо, мына ушул тарабынан келесиздер. Кыскасы, панорамадан жер сатка коюлду. Үйү менен, сарайы менен келип, жашоого дап-даяр үй экен. Эсмени менен чогуу болуп туруңуздар, сиздерге бүт маалыматты алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Мына үйүңүзгө эки тараптан тең келсек болот экен да? Болот, Бул жагы жанакы партнер Неф май куючу жайынан, анан бул жагы баягы 127 маршруттун конечныйинен. Туура эле айттымбы? Туура. Тетиги дөңсөк эле напротив келе берет экенбиз да, берки тарабына, бакка. Мына экинчи үй беле? Экинчи үй бул жактан, Номер менен атаганда 14-чү үй болуп калат экен, Чакан үй сиздики. Канча сотук жерде жайгашкан, канча бөлмө, сарайдын узун турасы канча болот? Бир катар маалыматты бериңизчи. Азыр эки чек, эки кызыл китеби бар, шара карайт. Эки жер бар бул жерде. Анан сарайдын узун турасы болгондо 12ге 9 болуп бөлүнөт. Сарай 12ге 9. Общий мына контейнериңизди кошкондобу? Контейнерди кошкондо. Мурунуздагы бир 40 тонналык окшойт, 40 тонналык корейский. Корейский. Өзүнүкү. Эки кабат сарай бар экен бул жагындачы. Узун турасын уктуңуздар. Мына үйүңүз кандай болуп калды эми, таксыр? Үйдүн размери 11,5га 7,5. 11,5га 7,5 болгондо канча бөлмө болуп калат? 3 бөлмөлүү болуп калат. 3 бөлмө. Дап-даярбы, кирип жашасак болобу? Ичи даяр, бүткөн. Кышкыга, жайкыга даяр. Даяр. Кыскасы, эки жер тилкеси, эки башка документ экен да. Туура эле түшүндүмбү? Кызыл китеби бар. Мына сарайыңыздын границасынан бүтөбү, тетиги тосмодон? Сарайдын границасынан наракка дагы 12 метр бар да. Фундаментке чейин барат экен да, арткы сосеттин фундаментине чейин. Эки жер тилкеси болгондо узуну канча болуп калат мына көчө тарабы? Көчө тарабы 40 метр болот. 40 метр. Мына сиздин тосмоңуздан бери келе берет. Главный вход ушул жерден болот экен да, киргенге. Главный ушул жер болот. Мына баягы шебен төгүлгөн, көчө жарыктары коюлган көчөдөн эле ылдый түшсөк эле кирет экенбиз да. Экинчи үй. Экинчи үй. Кана жүрүңүздөр, сарайды көрөлү, үйдү көрөлү, ал жакта бак дагы бар экен. Аны дагы сиздер менен чогуу кирип көрөлү. Документтери эки башка болгондо эми жакшы эле да? Жакшы, баары жакшы. Анда проблема болбойт. Проблема жок. Кызыл китеп, архитектура бүткөн. Ал үйдүн артыны оюп чыккан экенсиз да? Жогорку тарабына. Бул жакты тегиздегенбиз ушул жерди алып. Канча метр жер таштаган сен бул жерден? Бул жерден азыр примерно 3 метр бар да. 3 метр. Тетиги граница жогорку тарабы полностью. Туурабы? Бүт баарын бекем кыш сейсмопоезттор менен курусуз эми бул үйдү. Сейсмопоезд куюлган. Фундамент канча кирди жердин түбүнө, таксыр? Фундамент жердин түбүнө бир 80-70 кирген го, ушундай. 70-80 киргизгенсиз. Подвал барбы жокпу үйдө? Подвал кире бериш менен тепкичтин асты подвал. Могу коридоруңуз подвал экен да, демек, Коридор подвал. Кирүүчү ход кайсыл жагынан? Кирүүчү ходду ичинен койгонбуз. Ичинен. Ачып кеңири вареньяларды, салаттарды кое беребиз. Койсо болот, Так, пластик терезелер коюлуптур. Мындай эки ачмай бурон эшиктер коюлуп, лестницалар дагы дап-даяр экен. 3 бөлмө. Узун турасы канча болуп калды бул үйүңүздүн? Узун турасы 7,5га 11,5. 7,5га 11,5. Чоң эле үй экен да бунуңуз,
Так, өстүрмөлөр өстүрүлүптүр. Жогорку тараптары тосулуп, суу түтүктөрү гана калыптыр. Аны бери тарапка уласаңыздар болду экен. Ичкери кирсек болобу? Болот. Ачык эле жүрүңүздөр. Үйдү бүтүрөлү. Мына лестницаны келтирип коюпсуз аябай, жогорку тарапка чейин бир 10дон ашык ступенька окшойт. Кана жүрүңүздөрчү. Лестницанын тосмолоруна чейин коюлуптур. Мына бурун эки ачма эшиктен кирип келе берет экенсиздер. Кана, бисмилла. Айта бериңиз ака, кайсыл жагы? Мына биринчи эшиктен баштай берели да. Бул жакта, сол жакта кышкыга даярдалган. Ошо. Печке бар экен да бул жакта. Ушул жерде болот. Тамак аш, кухня, тамактануучу жер ушул бөлмө. Ушул бөлмө. Узун турасы канча чыгып калат бул жагыңыз? Узун турасы 4-кө 3,5. 4-кө 3,5. Эки терезе коюпсуз да? Эки терезе. Капталынан алдынан пластик терезелер, подоконниктер, дуалдары акталыптыр. Потолоктору болсо пластик эмеректер менен жабдылыптыр. Плинтустар коюлуптур. Мына печкеңиз кышындасы кандай иштеп атат? Кышындасы бул аябай жакшы иштейт. Эки бөлмөнү жылытып атабы? Эки бөлмөнү жылытат. Кафелдерди каптап коюпсуз а, чакан кылып. Кафелдерди капталган. Кыштан бир 3 тонна менен чыгабызбы? 3 тонна жетип калса керек, 3 тонна. Жетип калат. Пол кандай болуп калды? Бул эми коридоруңуз ламинат экен. Коридордон бул жерин баягы веранда сыяктуу кылган экенсиз да. Ушу атайын күнгөй бет болсун. Күнгөй бет. Веранда. Кышындасы күн тийип, өзү бир кыйла жылыйт деңиз. Жарык. Эки генен терезе коюлуптур, подоконниктер коюлуптур. Күн сиздердин жогорку тарабыңыздардан өткөндөн кийин уже кышындасыбы же жайындасыбы аябай сонун тие турган жер экен. Бул коридордон сиздер бөлмөлөргө кирип кете берет экенсиздер. Мына кухняны көрдүңүздөрбү? Кухнядан эле бери өтсөңүздөр ичкерки бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул жагыңыз канча болуп калды узун турасы таксыр? Узун турасы 4-кө 3. 4-кө 3. Полдоруңуз ОСБ экен. Дуалдарды актап коюпсуз. Баягы печкенин ичкерки духовкасы экен да бул, а? Ичкерки духовкасы. Жылытуучу тарабы. Тамак ашкыланча бул жагысы. Эки бөлмөдеңиз. Потолоктору эмне болгон бул жер? Потолок бул гипсокартон болгон. Гипсокартон. Шпаклевка болуптур. Жакшы. Мына бөлмөнүн кааласа обой, кааласа актап алса да болот экен да? Кааласа обой кылса болот. Өз каалагандай кылып. УСБны болсо краскалап койсок болду, иш бүттү экен. Плинтустарды коет экенсиздер, краскалайсыздар. Болду, даяр экен үйчү. Кана жүрүңүздөр, сиздер чакан эки бөлмөнү көрдүңүздөр. Мына жогорку тарабыңыз бул баягы конок бөлмө окшойт. Конок бөлмө, зал. Зал. Ого, чоң го бул жагыңыз. Канча чыгып калат? Бул жер 4-кө 6 чыгат. 4-кө 6. 3,5 точно 3,5 чыгат. 3,5-га 6. Мына коридор экөөнү бүт баарын ламинат кылган экенсиз да. Фольгаларды таштагансыз бүтүбүнө? Фольга ташталган астына. Фольгалар ташталыптыр. Коридор менен зал ламинат болуптур. Аркы эки бөлмө УСБ болуптур. Отуруучу, тамактануучу бөлмөлөр. Мына залдын ремонтун караңыздар. Моюш жабойлор капталыптыр. Потолоктору болсо гипсокартон менен эки уровеньде жасалып, плинтустардан коюлуптур. Бул тарабы болсо күн чыгыш тарабында эки терезе, подоконниктер бүт баары коюлуптур, кыскасыча. Бул жагы күн батыш тарабында дагы бир терезе бар экен. 3 терезе коюлуптур, кыскасыча. Сиздер залды көрүп турасыздар. Кааласак бул жарабынан ачып, кошумча курулуш кылсак болобу мына капталына бир? Болот. Кампа кылсак 4 метр место бар. Ого, жер кеңири экен да, Кана жүрүңүздөр, залды көрдүңүздөр. Занавесканы тагат экенсиздер, болду. Кийимди көтөрөсүздөр, кирип жашай бересиздер. Мына бурун эшиктен кирипчи. Жүрүңүздөрчү. Кана жүрүңүз эми таксыр. Мына сарайыңызга өтөлүчү. Мына бактын бүт баары сизге карайбы? Так, бизге карайт. Ого, канча жылдык бак буларыңыз? Бак 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Мөмөгө кирип калыптыр да? Бүт баары. Мөмө алган азыр. Келиңиз, мына сарайды түшүндүрүңүзчү. 2 кабат сарай. Үстүнө чөптү кенен жая берет экенбиз да, жийип. Үстүнө 700 пресс батат. Ого, пескоблок менен урушпуз. Пескоблок урулган. Канча мал, канча бука байласак болот ичкерки тарабына? 12 букага ылайыкталган. Даяр экен да бул жагыңызда эле. Контейнеринизди көрсөтсөк болобу? 40 тонна дедиңизби? 40 тонна заводской. Заводской. Түптөрү жакшы эле экен, а? Түбү жакшы, жем сактаганга жакшы. Иштеттиңизби өзүңүз бир? 2 жыл иштеттим, жем кармап. Жем кармап. Контейнерди көрүп атасыздарбы? 40 тонналык корейский заводской контейнер. Түбү полдору дагы өз жайында экен, аябай абалы жакшы, жем сакталыптыр. 1 жыл, 1 жылдан ашыгыраак дейт. Эми тетиги узунун эсептейсиздер, узун турасын эсептейсиздер. Буну дагы алып койсоңуздар, каалаган тармагыңыздарда иштесеңиздер болот эми. Сарайга жанаша кылып салыптыр бул жеринчи. Жайлаган экенсиз да, сарайга жанаша кылып. Сарайга жанаша жемкана болгон. Жемкана башка. Мына бул жерден да ход кылсак болобу? Бул жер ход.
Булга Адам кирип чыкканга деңиз. Аркы жагыңыз болсо мал салды киргизгенге. Ал жак мал кирет. Зор экен да. Ал жагыңыздан бир эшик турат го. Ал жак көңүн алып чыгат. Ого! Мына сарайды караңыздар, Отту мына ал жактан салат экенсиздер. Көңүдү аркы жагынан чыгарат экенсиздер. Караңыздар. Суусу өзү чыгып кете берет окшойт, Өзү чыгат. Уклон болуп тур бул жагына. Сарайды келтирипсиз, амачы. Аркы тарабынан кирет экенсиздер. Күнүмдүк иштердичи. Бул жактан болсо чыгып, өзүңүздөр кирип чыкканга месталардан каралып тур. Мына баягы жемдерди контейнерден киргизгенге жакыныраак болсун деп эшик коюпсуз да? Бул жактан кирип Жайып. жем салганга жакшы. Мал байлана элек окшойт бул жериңизге. Мал байланды. Жаңы эси байлайт иншалла. Кудай кааласа. Жакшы. Жогорку тараптары ылай иштери бүтүптүр. Кудай иштери бүткөн. Таштамайларды таштапсыз. Шлепкаларды коюпсуз жакын кылып мощныйынан. Кана жүрүңүздөр. Бул жагы багыңыз кандай болду эми? Канча түп көчөт бар бул жериңизде? Бакта бир 45 түптөй көчөт бар. 45 түп. 50ге деле жетет. Мына үй бүткөн жерден граница бүтөбү? Сиздики? Ошол жактан бүтөт, Тетиги тосмого чейин экен да? Мына тарабы болсо келе берет мына. Бул ушу зын тартылган жер. Сетка менен. Сетка менен. Мына үйүңүздүн аркы тарабында баягы сиз айткан кошумча курулуш кылсак боло турган жерде эми бул, Жерге ошо очок, үч очокторду кылса болот. Үстүнү экономичный кылып жаап коебуз дең бул жагын. Аябай сонун экен. Жерди караңыздар, кенендигинче. Суу бар туугандар, көрүп атасыздар. Суу бар болгондугу үчүн мына мындай бактар, чөптөр көгөрүп турат бул жердечи. Суудан демек кам санабайбыз да, туурабы? Светтер бар экен. Көчө жарыктары келиптир. Эми бул баягы шаарга кароочу квартал да, туурабы? Шаарга карайт. Буюрса келечеги бар деңиз. Келечеги бар. Жарыктандыруу келген жолдорго. Шебендерден төгүп коюпсуздар почти. Бул эми 5 сотуктан болгондо жарымы кайсыл жерден болуп калат, таксыр? Жарымы 20 метр болот да. Үйдөн аркы чекесинен баштап 20 метр болгондо мына ушул жерге келет. Ушул жерге келет. Болжолду. Болжолду. Бул тарабы 5 сотук үйүңүз тарабы. Анан бул тарабы дагы 5 сотук, туурабы? Бак тарабычы. Мына кокон кирастарыңыз уже мөмөгө кирип калыптыр, аябай. Мөмөгө кирген, алмалар мөмө алып калган. Алмалар, өрүктөрдү караңыздар, чоңдугун ушу. Документтерди жакшы эле дедиңиз да? Документи жакшы. Соседтер жакшы элеби? Соседтер баары 5 кошкон. Машалла. Картонуңуздарын да коюп коюпсуз үйдүнчү. Эми канча дейсиз? Мына ушул 10 сотук жерди багы менен, сарай менен, үй менен общий канча дейсиз? Общий 4 миллион 600 миң. 4 миллион 600 миң бул сомго. Сомго. Варианттары барбы? Бөлүп сатуу же бир алмаштыруу, бартер дегендей. Варианты домго болсо, варианты бар. Алмашасыз. Алмашсам болот. Жетпегенин кошот. Жетпегенин кошот. Эми желательно бир ходовой жерлерден болуш керек да, туурабы, домдагы? Дом ходовой өзүбүзгө жакса алмашабыз. Сизге төп келсе. Мына бөлүп сатуу жолдору барбы, жокпу ака? Бөлүп сатуу болгондо үйдү бир чеги менен берсем болот. 5 сотук кылып. 5 сотук кылып. 5 сотукту бактарагы менен сарай 5 сотукка кирип кетет. Калып кетет бул жакта. Мына сарайыңыз илешип кетсе кандай кылабыз? Сарай илешип кетсе, буну ошо алган адам өзү бул жака сарайды каалаган жерине көчүрүп койгонго болот да. Себеби бул контейнерден болгон. Жемкана үстүн бузганга деле оңой. Алган адам өзү демек жылдырып алат экен да бул жерин, а? Ортодон бөлүп туруп, туурабы? Сарай илешкен жериничи. Жылдырып алса болот. Архитекторун алып келип мен кайсыл жерге келип токтосо ошол жерден чыздырып, тоштуруп берем. Калганын өзү сарайды көчүрүп алат. Кыскасы мунаса менен иш кылат экенсиз да? Туурабы? Туугандар, уктуңуздарбы? 4 миллион 600 миң сом мына бул үйдү, сарайды, бакты кошуп полный алат экенсиздер. Узуну 40 метр көчө тарабы. Аны көрдүңүздөр. Тосмолору да готовый, даяр экен. Ал эми сиздер мен 5 сотугун алам десеңиздер, мына бул үйдү анан кийин тетиге сарайдын жеткен жерине чейин өзүңүздөр алат экенсиздер. Сарай 5 сотукка илешип кеткен болсо, аны жылдырат экенсиздер өзүңүздөрчү. Кааласаңыздар квартирада, ошто батирде жашап, жер үй болгондо деп атсаңыздар, анын дагы жолу бар экен. Эгерде ээсине төп келген болсо, алмашат экенсиздер, жетпегенин бересиздер. Анан мына ушул жерге келип, өзүңүздөр келишесиздер, договорду кыласыздар, кыскасыча. Кемин сүйлөшөсүздөр. Эми мына үйдүн өзүн сатам десеңиз канча дейсиз? Таксыр. Үйдүн өзүн сатсак 3 миллион 400 миң болуп калат 5 сотугу менен. 5 сотук жери менен. 3 миллион 400 миң сом эми кеми бар да түшүп бересиз да, туурабы? Аз-маз түшүп беребиз. Бул тарабын өзүн деле сата бересиз, курук тарабын? Бул тарабын өзүн деле сата беребиз. Бул жагын канча дейсиз?
Бул жагы болгондо 2 миллион болуп калат да, сарай менен кирип кетсе. Сарай менен 2 миллион. Ооба. Беребиз кеме. Жакшы экен да. Багы даяр, сарайы даяр деңиз бул жагына. Жыгачтарды иштетет да бузуп алса өзү, туурабы? Жыгачтарды эми каалаганда иштетет. Жакшы. Сүйлөшүңүздөр туугандар. Жолдору көп экен, жолдоручу чалып сүйлөшүңүздөр. Мына мындай суусу бар. Багы даяр. Жапжашыл жерге келет экенсиздер, даяр үйгө кирип келет экенсиздер. Дарегин түшүндүрдүк. Кааласаңыздар Мамат айылынан киресиздер дагы 127 маршруттан жогору чыгып келе бересиздер. Кааласаңыздар Кыргыз чек жазуусунан партнер нефть май куючу жайынан, военный частан өтүп, мечиттин капталынан жогору чыгып келе бересиздер. Экинчи үйгө келесиздер. Соодаңыздарды берсин, ыраазы болуңуздар. Үйдүн бүт баарын сиздерге от идо көрсөттүк. Амандыкта жолугушканча.